Assalamu alaikum. Nurusport KG YouTube kanalыбызды көрүүчү мекендештер, улак сүйүүчү достор, агалар, энелер, жалпы бир туугандарым. Мына бүгүн жараткан Аллах субхану ва таала насип этип, Жалал Абад областы Алабука району Көксерек айылынын тургуну болгон Раматылык Ташбаев Арзыкул Аяш атабыздын арбагынын урматына аш берилип, жана неберелерине чоң аламан улак уюштурулуп жатат. Андыктан, урматтуу көрөрмандар, урматтуу мекендештер, алыс мамлекеттерде биздин каналыбыздан Кыргыздын улуттук оюнун жакшы көрүп, сүйүп, калтырбастан көрүп аткан мен мекендеш бир туугандарым, ушул видео блогдор сиздер үчүн туугандар. Андыктан сиздер да бизди сыйлап, кадр сыртындагы ушундай видеолорду жана эң кызыктуу кадрларды сиздер менен бөлүшөбүз. Бул биздин Көксерек айыл өкмөтүбүз болот. Биздин айыл өкмөтүбүздүн тагыраак айтканда айылыбыздын кандай кооз экендигин да сиздер менен бөлүшөйүн деп чечтим. Андыктан урматтуу туугандар, биздин чыгарып аткан ар бир видео блогубузга лайк басып, каналыбызга катталып, жана жакшы ой пикириңиздерди комментарийлерден калтырсаңыздар болот. Туугандар, азыр биз ушул айылыбыздын кандай кооз экендигин дагы сиздер менен бөлүшөйүн деп атайын. Ушул кадрды бөлүшүп атамын. Азыр улакты баштайбыз. Кудай буйрса, эң жакшы кадрлар алдыда. Андыктан аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Assalamu alaikum, урматтуу Nurusport KG YouTube каналыбызды көрүүчү мекендештер, агалар, энелер, жалпы көрөрмандар. Мына бүгүн Арзыкул Аяш атабыздын арбагына арналып аш той берилип, биринчи күнкү улак башталды. Замир энебиз таштаганы кетти. Азыр биринчи салымды кайсы палбан чыгарат экен көрөбүз туугандар. Андыктан күзөтүп турайлы. Мынакей биринчи салым аябай жеңил болду, аябай тез болду. Ким чыгарды десеңиздер, Асыл экебиздин небереси Улан Палбан Асыл экебиздин жаңы алган Лимон деген атында бир тай бир серкеге чыгарды туугандар. Андыктан кийинки салымга кайсы палбандар чыгарат экен көрөбүз. Мынакей Улан Палбан ушул жерде турат. Жаңы Лимон деген атта биринчи салымды чыгарып келди. Молодец, машалла, көз тийбесин. Мынакей торпокту таштады. Экинчи торпокту таштаганы азыр балдар кетти. Замир Палбан таштаганы кетет. Азыр могу жерде Улан Палбанды мынакей биздин Нурускул экебиз куттуктап, байгенгулук куттуу болсун деп куттуктап атат. Достору жана чогуу чабып жүргөн палбандар. Азыр мынакей Замир энебиз экинчи салымды таштаганы ат менен баратат. Могу жерде торпокту азыр ыргытат. Мынакей экинчи салымды ким чыгарат экен дагы күзөтөбүз. Андыктан аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Аябай кызыктуу кадрлар, аябай кызыктуу жерлери сиздер үчүн. Андыктан аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Каналыбызга катталып, лайк басып, жакшы ой пикириңиздерди комментарийден калтырыңыздар. Чогуу күзөтөбүз.
Мынакей урматтуу улак сүйүүчү достор, агалар, инилер, экинчи салымды кайсы палбан чыгарат экен күзөтөбүз, чогуу күзөтөбүз. Мынакей жайлоо, көк таштык жайлоо досум жыйындын ортосунда турат. Улан палбан турат, Сүймөш палбан мынакей чегирде, Ильяс палбан, Мырзабек палбан, Куба палбан экөөбүз, Омка мынакей Өлөн булактан палбандардын баардыгы ушул жерде. Өмүш палбан мынакей ушул жерде баары ат салышып, мына билектеринде күчтөрүн, аттарынын күчүн сынашып көрүп атат. Жыйын аябай кызып атат достор, карагыла мынакей. Жыйын мындай күлүч болуп калды, күлүч. Жылбастан туруп калды. Кайсы палбан ушул жерден салып чыгып кетет экен көрөбүз. Элеман палбан жыйындын ортосуна жетип барды. Дагы чогуу күзөтөбүз. Bir жактан Акылбек палбан жетип барды, бер жактан Нүкү палбан, Кадыр палбан, менин Баяс палбан үкөлөрүм мына ушул жерде жыйынды аябай кызытып атат. Ильяс палбан жыйындын торпоктун үстүнө жетип барды. Куба палбан экөө турат. Азыр көрөбүз достор. Мынакей Эламан палбан аябай катуу аракет кылып калды. Нүкү палбан Самат Ажынын атын аябай катуу салып калды буяктан. Мына ушинтип жыйын кызып атат достор. Мынакей Нурмамет абам келип калды, кызыл тумакты кийип, мына арт жактан атты салып келип атат. Азыр көрөбүз достор, экинчи салымды кайсы палбан кайкалатып чыгарат экен. Дрон аппаратыбызды арт жактан да алып көрдүк. Бул жерде мынакей биздин Ташартын палбаны Шералы палбан, менин жалын дозум дагы мына арт жактан жетип барып атат. Кыскасы, жыйын аябай кызып турат. Торпокко эңилген, мындай мээнет кылып аткан палбандарды көрүп атабыз. Мынакей Мырзабек палбан аттын үстүндө базып жүрөт. Мындай ат алмашып атат болуш керек бул жерде, жакшы ниет, жакшы ойлойлу. Туугандар, мынакей жыйынды үстүнөн силерге көрсөтүп атам колуман келишинче. Ушул биздин мээнеттерибизди баалап, лайк басып, каналыбызга катталып, башка бир туугандар менен бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Жана өтө деле бир акылдуу сынып биздин видеолорубуздун астына комментарийде бизге сөгүнүп сагынгандарды биз заматта фильтрге салабыз и блокко түшүрүп таштайбыз. Ал ким болгонуна карабайбыз, чынын айтканда. Биздин мээнеттерибизди, биздин ушундай кызматтарыбызды мындай туура түшүнгөн адам баалайт, чынын айтканда. Мына жыйынды көрүп атасыздар достор, аябай кызып атат. Мынакей Ильяс палбан эңкейип атат. Сүймөш палбанды могу ынтымак командасынын формасын кийип алыптыр. Жок, Сүймөш палбан эмес экен, бул башка ынтымак командасынын мүчөсү экен, бирок жыйында аябай мээнет кылып, мына жерде көрүп атасыздар, эңкейип атат, торпокко таштап атат достор. Азыр палбандарды көрөбүз. Дагы мындан да жакшы кадрлар алды да. Омка палбан арт жактан жетип кеп калды мынакей. Көрөбүз азыр кайсы палбанга насип этер экен, көрөбүз.
Урматтуу улак сүйүүчү достор, агалар, энелер, жалпы мекендештерим. Биздин ушул кадрыбызда дагы могу жерде биз жыйындан торпокту кайзы балбан чыгарганга чейин бир эле ал жакты көрсөтө бербестен, бул жакта көрүүчүлөр да сиздер менен бөлүшөйүн деп чечтик. Могу жерде ушул биздин Көксүрек айылыбыздын жанында турган Кош болот айылыбыздын ушул улак чабуулчу стадиону аябай сонун. Мына көрүүчүлөргө да ыңгайлуу. Моундай таштардын үстүндө моундай дөңдө отуруп алып көрөт. Мындай коопсуздук жагына дагы өтө ыңгайлуу. Мындай аттардын арасына кирип кетпейт. Өтө жакшы, өтө сонун. Ушул жерде палбандар көрүп, тамаша кылып, аябай рахат алып көрүшүп турат. Андыктан ушул көрөрмандарга да терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат деп айтабыз. Биздин кадрларга түшпөй калган, кээде капа болуп калган бир туугандарыбыздан кечирим сурайбыз. Колубуздан келишинче биз тартып сиздерди дүйнөгө көрсөткөнгө аракет кылып атабыз. Андыктан аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Улак сүйүүчү достор, мынакей бүгүнкү Арзыкул Аяшатабыздын арбагынын урматына коюлган аламан улактагы байгелер ушулар туугандар. Эртеңки байгелер да булардан да күчтүү. Андыктан биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Жараткан Кудай кайсы палбанга насип кылар экен, чогуу көрөбүз. Достор, жыйын дагы деле ошол бойдон күлүч болуп, дымдалып, жарым саат, почти 1 саатка барып калды. Экинчи салым кимге насип кылар экен, чогуу күзөтөбүз. Андыктан могу видеону көрсөңүздөр, мынакей жыйын дагы деле ошол бойдон замиринибиз таштап берген жерде кыймылдабастан ошол жерде турат. Көрөбүз азыр кайсы палбан чыгарат экен. Мынакей жыйындын үстүнөн алып берейин, колуман келишинче жакындатып алып берейин. Кайсы палбан кандай кылып чабып атат. Мына бардыгы ачык айкын болот ушул жерде. Дрон менен тартылган кадрлардын эң жакшы жери бардык жерин ачык айкын көрсөтөт экен. Мына ошондо эл кайсы палбан кандай чабыштыгын, кайсы палбан кантип чабыштыгын баарын эл өзү баалап, өзүнүн баазын берет. Биз бул иштерибиз менен аларды бир кемсинтүү же кемчилигин айтуу эмес, болгону моундай ачык кадрды ачыктай көрсөтүп, адал кызмат кылуу эле элибизге. Ушул биздин максатыбыз.
Мынакей достор, жыйын аябай кызып атат. Үстүнөн алган кадрды көрүңүздөр, аябай кызып атат. Дагына көрсөтүп берип атат. Могу жерде Улаш Балбан өзүнүн атын аябай катуу салып атат. Могу Кербен деген жазуудагы формадагы балбандар, инелерибиз, досторубуз жыйындын ортосуна жетип барды. Биздин балбандардын баары ушул жерде турат. Мынакей Омка балбан атты катып айландырып калды. Кайсы балбанда экендигин али биле элекпиз. Могу жерде Куба акебиз жеңишти. Эңилтиш үчүн атын жетелеп атат. Азыр могу жерде Омка кармап турган аттагы балбан эңкейип калды. Мынакей Эламан балбан экен. Эламан балбан бул Көкташтын чемпиону, 2 алтын курдун ээзи. Самат Ажынын атында азыр чыгарып барса, туугандар, достор. Bir topos, bir serke 5000 сомго алып барат. Мынакей Эламан балбан. Самат Ажынын атында. Эң жакшы өзү мындай эркекче жерден алды. Көрдүк көзүбүз менен. Мынакей алып кетип атат. Атта судьянын алдына жеткирип барыш керек. Азыр ушул жерде көрөбүз. Мынакей Эламан балбан кайкалатты. Чиркен, молодец, машалла, көз тийбесин. Жетелеп келген Омка балбан, Өлөн булактын балбаны, Самат Ажынын аттарын чабып жүргөн балбан. Мынакей Эламан балбан судьянын алдына чабып келип атат. Азыр байгелерин алат. Эламан балбандын байгеси дагы бир жолу кайталап коебуз. Bir topos, bir serke 5000 сомго Самат Ажынын атында чыгарды, туугандар. Байгелер берекелүү болсун. Дагы кийинки балбан кайсы соорунга, кандай байгеге чыгарат экен, дагы чогуу күзөтөбүз. Замир балбан инибиз торпокту ашырды, азыр таштап берет. Мынакей атты чүдейт, азыр көрөбүз. Башталды, мынакей кетти, туугандар. Эламан балбан байгелери берекелүү болсун. Ишине ийгилик. Достор, туугандар, улак сүйүүчү мекендештер, алыста биздин видео блогторубузду күзөтүп аткан агалар, энелер, урматтуу мигрант бир туугандарым. Мынакей 3-чү салымдын байгезин биздин судья айтты. 3-чү салымга ким чыгарып барса, Коштай деп айтылды. Кайсы балбанга Коштай насип кылар экен, азыр көрөбүз, достор. Андыктан видеону аягына чейин чогуу күзөтөлү. Мынакей жыйын кызып атат. Сиздерге мен үстү жагынан алып берип атам. Азыр жакыныраак алып барамын. Камераны колуман келишинче. Мына могу жерде жыйын аябай кызыды. Кадыр балбан, Мырзабек балбан, Улан балбан лимонду кайкалатып салып барды. Ишен балбан анын жанында. Иши кыза балбандардын баары ушул жерде колунан келишинче аракет кылып атат. Болот балбан өзүнүн легендарлуу чабкарында мынакей бир жактан салып барып атат. Муса акебиз могу жерде атын салып жакындашып атат торпокко. Андыктан туугандар, азыр көрөбүз кайсы балбан чыгарат экен, чогуу күзөтөбүз.
Мынакей урматтуу көрөрмандар, урматтуу достор, үчүнчү байгенде атын атады. Ким чыгарып барса төбө алат. Чоң бир төбөнү койду. Зулумдозум төбөгө дегенде биздин палбандар аябай катуу аракет кылып калды. Чынын айтканда, мен ошол жыйындын ортосунан мына сиздерге алып берип атам. Сүймөш палбан, Кадыр палбан, Мукар палбандар ушул жерде турат. Нүкү палбан мынакей Самат ажынын көк атын салып атат. Аркасында биздин Акылбек палбан, Абдыганы палбандар, бардык палбан инилер, агалар, достор ушул жерде. Улан палбан турат. Мен Баяз деген палбан иним ушул жерде төбөгө дегенде көтөрдү эле, мынакей эңкейип катуу аракет кылды. Бирок тилекке каршы аягына чейин салып кете албады, түшүрүп койду. Мынакей жыйын аябай кызып атат достор. Ким чыгарып барса бир чоң төбө алат. Кана чогуу күзөтөбүз. Достор, туугандар, улак сүйүүчү мекендештер, мынакей жыйын аябай кызып калды, сүрүлүп калды. Эңкейген палбан азыр көрүнөт, башы көтөрүлсө гана көрөбүз. Могу жерде ат салыш аябай кызып кетти бул жерде. Азыр көрөбүз палбандар кайсы палбан чыгарат экен төбөгө. Бул жерде ат салыш аябай кызып кетти. Могу жерде эңкейген палбандын башы көрүнбөй атат. Бул жерде мынакей Ишем палбан аракет кылып атат. Ишем палбан, анын жанында Сапан палбан, көксөректеги эки палбан катуу аракет кылып атат. Азыр көрөбүз. Мынакей Сапан палбан же Ишем палбан экөөнүнөн бирөө таштайт. Мынакей достор, карап турайлы, күзөтүп турайлы. Жыйын кызып атат. Артынан Өмүш палбан 500 миңдик чорный бандит атта салып барып атат. Улаш палбан да бир палбандын атын жетелеп атат бул жерде. Көрөбүз азыр кайсы палбанга төбө насип кылар экен. Улаш палбан бул жерден оюндан чыкты, мынакей жыйындан сүрүлүп чыгып кетти. Бул жерде азыр Ишем палбан катуу аракет кылып атат. Биздин көксөректин жаш палбаны, анын жанында Сапан палбан көмөктөшүп, жардамдашып, колунан келишинче жардам берип атат достор. Карап турайлы. Мынакей мен камераны жакындаштырайын да бир аз болсо да колдон келишинче.
эки палбандын эңкейип атканын көрөйлү. Мына калыс адал пешене термени чыгарган палбандарды көрөйлү достор. Ишен дагы көтөрүлдү. Торпоктун үстүнө жетип барды окшойт. Азыр эңкейет палбандар, карап туруңуздар. Урматтуу көрөрмандар, бул видеолор сиздер үчүн атайын убактыбызды бөлүп, монтажга өзүбүз отуруп, өзүбүз үнүбүздү кошуп, жанагы палбандарды кандай чыгарган, кандай соорумдарды алган, кандай байгелерди алган, кайсы аттарда чыгарганына чейин жазып сиздер менен бөлүшүп атам. Бул менин жеке мээнетим. Ушул мээнеттерибизди, ушул убактыбызды, нервибизди, ден соолукту кетирип сиздерге ушундай видеолорду тартуулап атабыз. Сиздер дагы бизди сыйлап, лайк басып, каналыбызга катталып, башка бир туугандар менен бөлүшүүнү унутпаңыздар достор. Мынакей азыр Сапан палбан менен Жеңиш палбанды Куба экөөбүз кармап турат. Куба палбан, Ишен палбан болсо ушул жерде эңкейип атат. Сапан палбандын жанында Кожо палбан турат. Анын жанында Эламан палбан турат. Мынакей Раймал палбан бул жерде, Кадыр палбан, мынакей бүт палбандар ушул жерде. Азыр көрөбүз. Ишен палбан эңкейди торпокко. Мынакей Сапан палбан аябай катуу жардам берип атат. Мына бул жерде Сапан белинен тартып турат. Мынакей Жеңиш палбан экөө жардам берип турат. Мына бул жерде Акназар инибиз да анын жанына жетип барып калды көмөктөшкөнү. Мынакей достор, жыйын күлүч болуп, аттар бири-биринин башына, биринин башын бири коюп ушул жерде турат достор. Азыр көрөбүз. Ишен палбан эңкейип турат. Эңкейип торпокту кармап турат. Азыр көрөбүз. Кайсы жерден көтөрүп чыгат экенин көрөбүз достор. Сапан палбан менен Кожо палбан ошол жерде жардамдашат. Мынакей ат үстүндө басып жүргөн палбанды тааныбадым, бирок бул атын алмаштырып атат. Мынакей Ишендин белинен тартышып атат. Бир жактан Жеңиш палбан жардам берип атат. Көбүнчө биздин Сапан палбан колунан келишинче жардам берди. Мынакей Ишендин желкесинен алып көтөрүп атат. Ишен палбан желкесинен алып мынакей Сапан көтөрүшүп, бир бут Ишен палбанда, торпоктун бир буту Сапан палбанда турат. Мынакей колунан келген жардамды кылып атат. Палбан деген ушундай ынтымактуу болсо, мына ушинтип бири-бирин көмөктөшсө, баардыгы ынтымакта болсо, баардыгына пайгелер жетет. Мынакей Куба экөөбүз да жардам берип атат. Жеңиш мынакей Сапан мына көтөрүп салышып койду. Сапан палбан молодец, Аллах ыраазы болсун, ишине ийгилик. Мына ушинтип чапса болот экен го палбандар. Мынакей адалдап, мээнет менен. Мына ийгилик каалайм. Машаллах, көз тийбесин. Ишен палбан өзүнүн жаңы алган Самат ажыдан алган Ничке деген атында бир төбөгө алып баратат достор. Мынакей Ишен палбан. Машаллах, машаллах. Эмеге жеткирип барды, судьянын алдына жеткирип барды. Кудай буйруза бир чоң төбө Ишен палбандык болду. Мынакей достор. Кийинки палбандардын чыгарганын чогуу күзөтөбүз анда. Той эзи болгон Замир инибиз өзүнүн атында мынакей торпокту таштап бергени баратат. Бул жерде бир аз Замирди оромуш болду, бирок ал жерден чыгып кетти. Бул дагы палбан бала мынакей жогору каратып алып барып атат да, азыр торпокту ыргытты. Мына эми 4-чү салымды кайсы палбан чыгарат экенин көрөбүз достор. Улак сүйүүчү достор, агалар, инелер, жалпы көрөрмандар, 4-чү салымдын байгези бир торпок, бир кой деп аталды, судья жарыялады. Андыктан азыр кайсы палбан чыгарып барат экен чогуу күзөтөбүз. Мынакей аттар айланып калды, жыйын сүрүлүп калды. Могу жерде бир палбанга ачты. Бул ким десеңиздер, Ала Бука район чемпиону, легендарлуу палбан, Алтын Курдун ээзи Ильяс палбан. Быйчиев Малик экөөбүздүн атында адашпасам эгер. Мынакей бир торпок, бир койго Ильяс палбан, биздин Ала Бука районунун чемпиону. Мынакей элдерге көрсөттү, палбан мынакей кайкалатты атты, аттын башын бурду. Эми судьянын алдына алып кетип атат мынакей достор. Машаллах, машаллах, Ильяс палбан, байгеңиз берекелүү болсун. Көз тийбесин, дайым ушундай чоң тойлордо жакшылыктарга жетишип жүрө бериңиз.
Урматтуу көрөрмандар, урматтуу улак сүйүүчү достор, агалар, энелер, жалпы чет мамлекетте биздин ушул каналыбыздан ар бир чыгарып аткан видео блогторубузду улактарды көрүп аткан менин мекендеш мигрант бир туугандарым. Мынакей биздин Ала Бука району Көксерек айылыбыздын жанында кошуна айылыбыз, Кошбот айылыбызда ушундай эң сонун улак чабуучу стадионубуз бар. Өтө жакшы, өтө кооз. Мына стадиондун арт жагынан да алып берип атам колубуздан келишинче. Азыр мынакей Ильяс Балбандан кийин Замиринибиз таштап берди. Ким чыгарып барса бир төбө кимге насип кылар экен гана көрөбүз достор. Мынакей жыйындын ортосун аттар айланып атат, балбандар салып атат. Иши кыза ар бир балбандын билегинен күч кетпесин, жараткан Кудай баарына оомат берсин. Бөдө кырсыктан жараткан Кудай өзү сактаган болуп, ушул жерде азыр кайсы балбан бир төбөгө чыгарып барат экен көрөбүз. Мынакей Кадыр балбан аябай эңкейип калды. Полот балбан бул жерде, бардык балбан энелер, агаларыбыз ушул жерде бир төбөнү мен чыгарайын деп аракет кылып атат. Азыр көрөбүз достор, мынакей жыйын аябай кызыды. Жыйын сүрүлүп деле калды мынакей. Азыр көрөбүз достор, бир төбө кимге насип кылар экен. Чогуу күзөтөбүз. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу достор, улак сүйүүчү мекендештер, жыйын бул жерде сүрүлүп калды. Азыр көрөбүз, Кудай буйрса ким чыгарып барса бир төбөнү алат. Аллах Таала кайсы балбанга насип кылар экен чогуу күзөтөбүз. Андыктан мынакей жыйын аябай кызып, сүрүлүп, аттар тегеренип, иши кыза балбандар колунан келишинче аракет кылып атат. Азыр көрүп турайлы, кайсы балбан чыгарып барар экен бир төбөгө. Мынакей биздин Ала Бука районунун балбаны Сүймөш балбан легендарлуу Чабыкарда бир төбөгө чыгарды. Молодец, машалла, көз тийбеди. Сүймөш балбан эң күчтүү балбандардын бирин толуктап турат. Ишине ийгилик каалайбыз. Мындан да көп чоң байгелерге жетишти жараткан Аллах Таала насип эткен болсун достор. Мынакей азыр Сүймөш балбан чыгаргандан кийин Замиринибиз таштап берди. Ушул жерде дагы жыйын кызып баштады. Чогуу күзөтөбүз. Урматтуу улак сүйүүчү балбандар, агалар, энелер, Сүймөш балбан легендарлуу Чабыкарда Полоттун атында төбөгө чыгарды. Төбөгө чыгаргандан кийин Замиринибиз таштап берди. Ошол жерде эле заматта биз Сүймөш балбандан интервью алганга чейин Мукар балбан мынакей чыгарып кетип атат. Биздин жаш балбандарыбыздын бири Акылбек балбан жетелеп баратат. Мукар балбан эмнеге чыгарып барды десеңиздер, туугандар, 9 карга чыгарып баратат. Мынакей машалла, көз тийбесин. Бирок кимдин атында экенин мен анык биле албадым, ал үчүн кечирим сурайм. Мукар балбан 9 карга чыгарды. Машалла. Мынакей достор, Мукар балбан 9 карга чыгаргандан кийин биздин Урускул акебиздин баласы Кожо балбан өзү таштап бермей болду. Бул байгеге ким чыгарып келсе, бир алтын кур, бир тай,
жана 14.000 сом акча коюлду туугандар. Ким чыгарып келсе ушул байгелерди алат. Азыр Кожо Полбан атка торпокту ашырды, өзүнүн атынан мынакей бир алтын кур, бир тай жана 14.000 сомго таштап берет. Элдер көрө турган жерге таштап берсе өтө сонун болот. Мынакей элдер көрө турган жерге таштап берди. Кадыр Полбан аябай аракет кылып барып таштады, жетпей калды. Сүймөш Полбан чегилде катуу аракет кылып калды. Бардык полбандар ушул жерге топтолду. Мынакей эми жыйындын кызый турган учуру келди. Андыктан аягына чейин биз менен чогуу болуңуздар. Мынакей биздин полбандардын ат салышын карагыла. Торпого жетиш үчүн аябай аракет кылып атат. Бир алтын кур, бир тай, 14.000 сом акча. Эң жакшы байгелердин бири коюлду. Мынакей азыр көрөбүз достор. Урматтуу улак сүйүүчү достор, агалар, инелер жана биздин мамлекетибизден тышкарыда миграцияда жүрүп биздин каналыбыздан чыгып аткан ар бир видео блогторубузду көрүп аткан мигрант бир туугандарым Америкадан, Читадан көрүшүп атат. Бир жагы Кореядан, бир жагы Россиядан, ишыгында чет мамлекеттен да күзөтүп аткан мигрант бир туугандарыма ушул видео блогторум белек болсун. Ушул видео монтаждарыбыз белек болсун. Андыктан биздин каналыбызды колдоп, кубаттап, каналыбызга катталып, башка бир туугандар менен бөлүшүңүздөр. Достор, байге бир тай алтын кур 14.000 сом акча коюлган. Мына бул жерде Сапан полбан эңкейип атат, биздин Көксеректин полбаны. Көк аттын жанында, анын жанында Өмүш полбан. Өмүш полбандын алдында да бир полбан турат. Раушан экөөбү атта ошол жерде күзөтүп турат. Ары жагынан полбандар аттардын үстүндө да басканга аракет кылып атат. Эламан полбан, Ильяс полбан ушул жерде бардыгы биздин полбан инилер, агаларыбыз ушул жерде аракет кылып атат. Колдон келишинче жыйындын ортосунда азыр Ишен полбан көрүндү эле, көрүнбөй калды. Акылбек полбан могу жерде. Мухаммед полбан аяка бияка басып жүрөт. Эгер адашпасам, жыйын мындайча айтканда азырынча күлүч болуп, крес болуп калды. Азыр көрөбүз достор, кайсы полбанга алтын кур жана бир тай 14.000 сом акча кайсы полбанга насип кылар экен. Көрөбүз азыр достор. Аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Жыйын аябай кызып турат. Ат салды. Аттар деле уже чарчап калды бул жерде. Эламан полбан ушул жерде турат экен достор. Ильяс полбан каякта карап турат, мына жерде жыйындын ортосунда эле турат. Эламан полбан камчыны тиштеп алган. Дагы бирөөлөр менен сүйлөшүп атат ишыгызда. Мындай жыйындын ортосунда көбүнчө полбандардын арасында мындай ачыгын айтканда соода аябай кызып кетет экен. Мындай байге бөлүшүү шарттары болот экен ишыгызда. Мынакей достор, эмнеси болсо дагы ынтымак каалайбыз баарына, ийгилик каалайбыз. Бөөдө кырсыктан жараткан Кудай сакташын Кудайдан тилейбиз жана ошондой жакшы байгелер ар бирөөнө насип кылышын каалайбыз. Андыктан баарына ийгилик каалайбыз. Азыр жыйын кызып атат. Мынакей
Кожо Палбан өзү таштап берди эле. Кожо Палбан ушул жыйындын ортосунда өзүнүн атында турат. Акылбек жанына келип калды. Анын жанында Сүймөш Палбан, Мыйзам Палбан дагы ошол жерде турат дагы деле. Кадырдагы Улаш экен могу жерде ак жемпир кийип алган Палбан ат салып көрүп атат. Акылбектин аты мынакей чапчып кетти, жыйындын ортосунда тик туруп калды. Мынакей достор, аябай кызып атат. Акылбектин жанында Кожо Палбан, Сүймөш Палбан да аракет кылып атат. Мына Эламан Палбан Акылбектин аркасынан атты салып келип атат. Иши кыза жыйын аябай кызып атат достор. Мен мындай палбандардын атын айтып турайын, кызыктуураак болуштугу үчүн. Так кээ бир жеринде мына музыка койгонбуз. Эмне үчүн мен өзүм сүйлөп мындай аракет кылып сиздерге тааныштырып атам, аракет кылып атам десе, могу дрон деген аппаратыбызда звук жазылбайт экен. Ошол звук жазылбагандыгынан мен атайын өзүм экрандын сыртында палбандарды жана улак майданды, байгелерди, аттарды тааныштырып атам колуман келишинче. Ошол эми биздин кызматыбыз. Ыраазы болосуздар, урматтуу көрөрмандар, урматтуу туугандар. Азыр кайсы палбан чыгарып барат экен көрөбүз. Жыйын почти 1 сааттан көп дымдалып, күлүч болуп туруп калды. Мына азыр жакындаштырайын, алысырактан да көрсөтүп көрдүм. Жакындаштырайын, мынакей дагы дронду көтөрөбүз жогорука. Кандай көрүнөт экен колубуздан келишинче мынакей сиздерге дагы жакындаштырып көрөбүз. Мынакей достор, азыр мына жыйындын ортосуна буу чыгып аткан жеринен алып берейин. Жана могу жерде көрөрмандарды да сиздерге жакындаштырып алып берейин. Бул жагы да кызык албетте. Бул көрөрмандарыбыз да кээде бизге арызданып калат. Сен бизди атайын тартпай койдуң, биз чыгып калышыбыз керек эле дейт. Кээ бир учурда тартылбай калса, түшпөй калса кадрга биз ал үчүн кечирим сурайбыз. Биз колубуздан келишинче могу жыйындын ортолоруна алып бергенге аракет кылабыз. Колубуздан келишинче достор. Андыктан ушул мээнеттерибизди сиздер дагы баалап, лайк басып, каналыбызга катталып, биздин каналыбызды колдоп кубаттап туруңуздар достор. Мынакей үстүнөн да алып берейин колубуздан келишинче. Үстүнөн дагы мынакей дронду көтөрөбүз жогорука, дагы көтөрөбүз, дагы көтөрөбүз мынакей. Үстүнөн көтөрүлүп караганда бир аз эле аттай көрүнөт. Жакыныраак алып барсаң, өтө көп ат бар жыйында. Арзыкулай Шатабыз раматылга, Арзыкулай Шатабыз арбагынын урматына болгон аш жана неберелерин эмне болгон аламан улакта биринчи күн улак ушундай кызуу болду туугандар. Аябай таза улак болду достор. Мынакей биздин Кош Болот айылыбыздын улак болуучу стадион ипподромубуздун территориясында сиздерге үстүнөн көрсөтүп коелу. Мынакей көрөрмандарыбыз могу жерде коопсуздугу да сакталат, көргөнгө да удобный. Чоң тойлорду ушул жерлерде уюштурсак болот экен достор. Аябай ширин болот экен, мага жакты. Мынакей достор, биз жыйындын үстүнөн алып берип атабыз. Азыр көрөбүз достор, кайсы палбанга бир тай алтын кур 14 000 сом акча насип кылар экен. Аягына чейин чогуу күзөтөбүз.
Достор, жыйын аябай кызып калды. Ушул жерде жыйын сүрүлдү. Bir кол көтөрүлүп барып түштү. Мынакей жыйындын ортосуна Кожо полбон өзүнүн атында жетип барып атат. Артынан Мыйзам, Эламан полбондар. Мынакей жараткан Кудай насип этип, Кожо полбондун өзүнө насип этти. Алтын кур, тай жана 14.000 сом акча Кожо полбонго насип этти туугандар. Азыр көрөбүз. Мынакей байгелерди бергенден кийин биринчи күнкү улактын жыйынтыгы бүтөт. Эртең Кудай буйруса азыр конокко бөлөт. Судья айтып атат могу жерде. Эртең Кудай буйруса экинчи күнкү улакта дагы да жакшы видеолорду сиздер менен бөлүшөбүз деп убада кылабыз. Андыктан урматтуу көрөрмандар, урматтуу биздин каналыбызды күзөтүп бараткан мекендештер, алыста жүргөн мигранттар туугандарыбыз, биздин чыгарып аткан ар бир видеого лайк басып, каналыбызга катталып, жана башка бир туугандар менен бөлүшүңүздөр. Аллах Таала жакшы ушундай тойлордо чогуу бирге болушубузду жараткан Кудай насип этсин. Анда эртеңки экинчи тойдо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум.